Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ушу Кыргызстандын келечегине чоң таасирин тийгизчү бир маселеге бургум келет да. Булар мөңгүлөр маселеси. Бүгүнкү күндө глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суунун көлөмүн, дарыялардын көлөмүн аныкташ үчүн бул мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүш керек да. Мага жакында эле ушу Улуттук академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика боюнча институттан келип кайрылуу түшкөн. Алмазбек Акунжанович. Бул кайрылууда мындай, бул Улуттук академиясы чоң зор жумушту кылган. Бул ЮНЕСКОдагы глобалдык экологиялык фонддон проекттин алкагында грант алып келип жатышат. Ушу мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүү боюнча, аныктоо боюнча. Бизде ызчуу болуп атпайлыбы мөңгүлөр ээрип атат деп. Бүт министрликтерден колдоо тап, бүгүнкү күндө курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги колдобой жатканы бизди өкүндүрөт да. Эгерде бул проектти, грантты бүгүнкү күндө ушул Улуттук академиянын эмгегин талаага кетирбесек, муну 15 мартка чейин кол коюп берүү керек. Бир гана ошо гаосто турат. Эгерде 15 мартка чейин кол коюлбаса, анда бул гранттык каражат мөңгүлөрдү аныктоо боюнча Тажикстанга которулуп кетет. 2 күн калды. Булар гаостун түздөн түз милдети, саясатын жүргүзүү болуп эсептелет. А эмне үчүн колдобой атат? Мен түшүнбөйм. Значит, бу жерде коррупциялык элементке жол берүү шек келтирип турат. Мен сизден суранып кетет элем. Муну тез аранын ичинде 2 күн ичинде кол койдуруп бериңиздер. Так, андан кийинки бир дагы көйгөйлүү маселе бул жана Тоо кен тармагындагы бүгүнкү проблемалар. Өзүңөр интернеттен окуп атасыңар. Өкмөт тарабынан 2020 жылдын 12 февралындагы номер 77 токтому кабыл алынган. Бул токтомдо 17-20 деген аккредитация алуу үчүн токтом киргизип койгон. Муну кандай кылып, ким киргизди, каяктан келип бул жаалап түштү, эч ким билбейт. Мурун ISO 1725 менен иштеп келишкен Тоо кен тармагы, өзүңөр билесиңер. Бизде өзүбүздүн лаборатория пока алсыз. Азыр күндө иштеп аткан АЛЕС, СЖС, Алфред, Кнайт жана бюро Veritas дегендер гана лабораториялар бар да. Алар да берде өзүнүкү жок. Бирок 17-20-ны аккредитацияны алыш үчүн 6 айдан 1 жылга чейин экен. Хотя срогун узартып берсин да. 4000 киши иштейт Тоо кен тармагында. Ошон үчүн урматтуу Акунжан Алмазович, муну дагы чечип берип, продлевать эткенге мен сизден суранам. Рахмат, кезектеги сөз.